Бизнес ассоциация өкілдері атамекендік өндірішті қолдап, қырғызстандық компанияларға инвестиция салуға чақыруда. Бүгін экономика министрлігінде адистер 2 декабрда боло тұрған Бишкек инвест форумын талқылады. Форум орто жана чакан өндіріштің өкілдері менен чоң капиталы бар ишкерлердің башын бириктирүүнү көздөп жатат. Кененирээк Нургул Саматованын сюжетинде. Бұл чемичке чыгарган чакан ишкананы Мухаммед Садыров 6 ай мурда ачкан. Сырьёну ал Орусиядан алып келет. Ишкердин айтымында доллардын курсуна байланыштуу учурда жумуш бир аз басаңдап калды. Бирок оюнда өндүрүштү кеңейтүү жагы бар. Себеби ЭАЭПке киргенден кийин чоң мүмкүнчүлүктөр ачылды. Кеңейтилип атат, ак семечке бар. Ал буга караганда көпкө чыдайт. Мисалы ак семечке анан ашкабактын семечкасын буюрса эме кылам деген ниетибиз. Адамдар иш мүмкүнчүлүгү эмеси бар, бирок кредитти алыш деле оңой нерсе эмес да. Аны өзүнүн процедурасы бар. Адистердин айтымында экономиканын туруктуу өнүгүшүнө өлгө түзүп, калкты жумуш орундары менен камсыздаган орто жана чакан ишкердик бүгүнкү күндө инвестиция менен түз капиталга муктаж болуп турат. Ал эми инвесторлорду тартуу боюнча мамлекеттик программалар жалаң гана ири компанияларга ылайыкталган. Мындан тышкары чакан бизнес жүргүзгөндөр коммерциялык банктардан пайызы көп болгон насыяларды да ала албайт. Бишкек инвест форумда мына ушул жана башка маселелер талкууланмакчы. Нужно инвестировать в свои. Бизде азыр акчасы бар адамдар көп. Алар капиталды кайсы жака инвестиция кылганды билбей жатат. Буга чейин курулушка, квартираларга салып жүргөн, кээ бирлери мал алышкан. Бирок азыр биз ошол акчаларды ийгиликтүү иштеген компанияларга салуу боюнча механизмди табуу аракетиндебиз. Себеби ЭАЭПке киргенден кийин биздин кичи чакан өндүрүштөрдүн товарлары башка өлкөгө да чыгарылышы керек. Адистер атамекендик ишканалар канчалык көп болуп, натыйжалуу иштесе, өлкөнүн экономикасы да ошончолук туруктуу өнүгөт деген жөнөкөй формуланы келтирүүдө. Мисалы, азыр тигүү тармагында кризис болуп, курулуш дагы бир азга токтоп калды. Мындай оор абалда бизнес чөйрө биригиши керек, дейт Элдар Абакиров. Если не сможем, я боюсь, со временем в Евразесии мы превратимся просто в провинцию. Эгер биз бизнести өнүктүрбөсөк, анда биз ЭАЭПтин эң артта калган мамлекет болуп калабыз. Эгер биздин товарларда башка мамлекеттерде сатылып, Кыргызстан өнүксүн десеңер, анда орто жана чакан бизнести өнүктүрүү керек. Негизинен мамлекеттин саясаты атамекендик бизнести өнүктүрүүгө багытталышы керек. Мисалы, тиешелүү министрликтердин кызматкерлери ишкерлер менен бат-баттан жолугуп, бизнес тармагындагы мыйзамдарга киргизилген өзгөртүүлөр менен ыкчам тааныштырып турушу зарыл. Учурда кош колдоп дем бериши керек, дейт серепчилер. Мындан тышкары телеканалдарда кыргызстандыктарды атамекендик товарларды гана сатып алууга үндөгөн роликтерди көрсөтүү да ашыкча болбойт. Айта кетсек, мындай саясат коңшу өлкөлөрдө көп жылдардан бери жүргүзүлүп келет. Нургул Саматова, Алтынхан Бабаев, Коомдук 1 канал.